31-август 1-сентябрь күндөрү Кожомкул атындагы спорт ордосунда Борончу Кудайбергенов Бештапан жана Тентектер Куудулдар тобунун жигиттери менен бирге Алдар Көсө партиясы аталышындагы концертин берди. Биз концерттин экинчи күнүнө күбө болуп, шайлоонун алдында элге күлкү тартуулайбыз деген Куудулду алгач сөзгө тарттык. Эми эгемендүүлүк майрам, биринчиден майрамдарда концерт коюп жүрөбүз, элибизге майрам болсун деп. Анан шайлоонун алдында болуп калгандыктан биздин бул концерттин аты Алдар Көсө партиясы деп атап койгонбуз. Эми баягы саясий тамашалар, баягы эле ошол элге туура эмес мамиле кылып аткан, ошол келаткан шайлоодо туура эмес мамилелер болуп калбасын деген мааниде максатта тамашалар. Анан бирок 1-сентябрда болуп аткандыктан 1-сентябрга дагы ылайыкташкан, кыскасы аралаш баягы эле жаңы тамаша. Концерт белгиленген убакыттан бир аз өтүп башталды. Алып баруучу тамаша чын аралаш. Ассаламу алейкум. Концертке келген 84 киши. Деп эл менен саламдашып, Куудул Борончу Кудайбергеновду сахнага чакырды. Борончу Кудайбергенов. Шефке атандашы бизда концерт коюп алыптырбыз деген Куудул мурда артисттерди эл аябай сыйлаганын, бирок азыр баары башкача болуп калганын айтты. Азыр биз тескери болуп калып, өзүбүз 3-4 саат мурда келип алып, силерди күтөбүз. Элдер келип калса экен, келип калса экен. Тезирээк келип калса экен. Көбүрөөк келип калса экен деп токтолуп. Мен кочуп алып, сиз да көрүп алыпсыздар. Могу жакталар тешиктен карап атышат. Канча келди экен айтып. Арендага жетип калса экен дешип атышат. Фотоп келип лепс келбей койсо мокон. Биз дагы шефке атаандашып жакын концерт уюштуруп алабыз. Каяктан билет. Чынында концертке жалаң көлүкү көрөрмандары келген өңдөндү. Анткени Куудулдарды коштоп кол чаап, аларды сүрөп турушту. Өзгөчө көрүүчүлөргө кыргыз тили сабак аталышындагы интермедиа аябай жакты көрүнөт. Сабакты баштайбыз. Билесиңер, агайыңар алмашып кеткенден бери кыргыз тилинен мен берем. Ким бүгүн сабакта келген жок, ордунан турсун. Келбеген кызып агай. Я. Келбеген кызып турат. Тактап алалы отам дейм. Силерди анча мен көп жакшы тааныбайм. Азыр бир силер фамилияңарды айтайын дагы таанышып алам. Макулбу? Четинен окуйм. Ордуңардан турасыңар. Кожомкул уулу Жембаштык. Ким? Мен. Мындай фамилия айтып атканда ордунан туруш керек деп атат. Агай мен камын эле тургам. Сен туруп турасың. Муну турган ушу. Кожомкул уулу Жембаштык. Сенин фамилияң деп өзүңөн чоң экен. Жембаштык деп турулап коюп тур. Отур. Талас Мактанбаев. Мен өзүм агай. Мен агай Талас Мактанбаев деп мен агай. Мен тура бара сакалыш мен. Талас Мактанбаев десиң. Таласта бурма агай. Таласта. Агай мен билбейм. Таласта чоңой өскөн болсо. Төрөлүк болсо. Мактанбаев. Атыңа жараша затың дегенде фамилияң өзүң. Түшүндүм, отур. Тымбаганов Шашылыш. Мен агай. Мен. Тымбаганов Шашылыш. Тымбаганов Шашылыш. Не бул фамилияңардын баары өзгөчө го? Тымбаганов болгонсо мен көп бир тууганмын. 16 бир тууганбыз. Анан Айылдагы бар атамды Тымбаганов деп. Ага таңалбаңыз, менден кийин дагы иним бар. Болду окшойт деген. Болду окшойт деп иним атын кой деп алам. Андан кийин дагы иним бар. Дагы башталды деген. ошон Тымбаганов экенсиң да? Эмне атың Шашылыш? Шашылыш болгон 7 айлык болуп төрөлгөм. Шашып төрөлдү деп Шашылыш деп койгон. Өзү да Шашылыш деп тез чык. Сен баягы
Демалыш күнү үйгө барып сенсиң да, шашып, сабак Ин агай мен ошо базар күнү окуй бере иштеп эле ошо чоңукка эртерээк кетишке болот. Тез окуй калып кетишке болот. Убакыт келгенде азыр сурайм, кадыр түшүнөбүз, болуптур. Күн азалы жабады. Яптан мурун ямгыр жаап, шалпайы өл болду. Энди күз айы келди, айлана сапсар болуп калды. Паректоран сапсары, мага күз жагат кетти. Отурай. Кыргыз тил сабак болуп атат бияк. Не деп атасың сен? Кыргыз тилде мындай, кыргызча сүйлөш керек. Сен кыргызча сүйлөбөсөң, мен кыргызча сүйлөбөсөң. Кайерде эмнесиң? Турчу. Как раз Баткенден ошо Разаков деген. Не деп айткан билесиңби? Сен таза болсоң, мен таза болсоң, кол таза болот деп айткан. Не деп айттыр? Сен амаликинде болсоң, мен Уккан жокмун. Сен амаликинде болсоң, мен амаликинде болсоң. Не деген сөз? Анда кандай болуп калат? Сен аликиде болсоң, мен аликиде болсоң, олардын анан аликиде болуп калат. Сен өзүң ошондо аликидейсиң. Отур. Аны сага ким айтып берди? Аликиндей болсоң. Рахман Разы. Бешлик театрына чыкканда ушинтип айткан да. Рахман Разаков эмес, Разахов деп айтат. Отур. Баарлар топтолуп келип, мына Кыргызстандын төгөрөк төрт бурчунан топтолуп келип, ушул жерде окуп атасыңар борбордо. Ушул кезден баштап кыргызды сүйүп, тилин сүйүп сүйлөй турган болсок, балдарыбыз да ошондой болуп чоңоет. Керек болсо жаныбарларча жокпузбу. Уй дагы өз тилинде сүйлөйт, кой дагы өз тилинде, мышык дагы бири-бири менен миодуп. Же көрдүңөр беле бир мышыктын ит менен итче үйрүп аткан. Керек болсо ошолор дагы өзүнүн тилинде сүйлөйт экен. Өз тилибизде сүйлөшүбүз керек. Тилибизди унутпай. Мен айттым эле, Райымжан кызы, Талпа. Тил жөнүндө жаттап келдим. Окуп келдиңби? Айт. Тунук болсом тилим менен тунукмун. Улут болсом тилим менен улутмун. Улут болсом тилим менен улутмун. Анткени тил ар улуттун улуттугун аныктар. Паспорту да, мандаты да, метрикасы улуттун. Атым кыргыз, затым башка. Өзүң кыргыз, сөзүң башка. Динин кыргыз, тилин башка. Бойдон калсын десең, жыйындарда, курултайда, чогулушта, жолугушта ажоң баштап, кожоң коштоп, өз тилинде сүйлөгүн. Куудулдар 2 саат бою элди күлдүрө берип, боорун эзип албай эле дешкенби, айтоор анда-санда жаш улан кыздарды ырдап жатышты. Ал эми мигранттар жөнүндөгү тамаша концертке келген элди бирдей күлдүрсө, бирдей ойго чөмүлтү. Атайын убакыт таап келдик. Сиз өзүңүздүн батаңыз менен небереңиз ушул жерде төрөлсүн деп алдыңызда.
эртеңки күнү шайлоодо ошо небереңиздин дагы үлүшүн сатып ийет. Бүт баралдар көзөй болуп туруп эмне ушуну көрбөй атасызбы? Канчасы ошонун азабына деп жүрөбүз. Мына биздер келип Кыргызстанда жашагыбыз келип атат. Айла жок жүрүп атабыз. Болгон тапканыбыз бар 15 жыл болду мына. Эптеп тапканымды бияка салам, жер айдасын үчүн дагы бирдеке Карыздан кутула койсун, мынте койсун, Кыргызстан оңолуп кетсе анан барабыз деп отуруп. 15 жыл болду. Астыбыз 25 жылдан бери ушул жакта жүрөбүз. Эми жыргаганыбыздан ошол жерден жүрөбүз. Бирөөлөр келип, Россия Кыргызстандан келдик десе, кандай болуп атат, эли кандай болуп атат? Ой, Кыргызстан суун жыргап атабыз. Көлгө түшөбүз жайында, жайлоого чыгабыз, сүт ичебиз. Жүрөгүбүз сыгылып, туулган жерди сагынып коюп жүрөбүз. Мына менин жанымда досум бар менен. Бир жума болду. Мен дос Россиянын жашоосунда ушундай тойдум деди. Эми элестетсеңиз, мына түн ичинде келип 12-де жатабыз. Эртең саат 4-тө туруп алып базарга барабыз. Кайра квартирага келип жатабыз, кайра базарга барабыз, кайра квартира, кайра базар, ушу экөөнүн ортосу бир 50 метр, 20 метр. 10 жылдан бери ушул базар, үй, жашоо жок эч кандай. Тоюп кеттим деди мен, чыдабайм мен. Болду, суу ичсем атамдын алдына, апамдын алдына барып отурам, карып калат эми дагы. Мен үйгө да кетем, мына карыздарыма кутулдум, өзүм жол келе таасам эптеп үйгө кетем деп аткам. Биз менен келип коштошуп аткам. Менден кемчилик кетсе кечирип койгула, мен кетем деп. Же мен айылга кетип аткандан коштошот окшойт десем көрсө багыш. Адам өлөрүн ас калганда ошондой болуп калабы. Өзүнчө эле жаркылдап эле башкача болуп калгам. Үйүнө кетем деп атканда мына бир жума мурда жетишпей калды бияка. Өлүп калды. Тагдыр ошол экен, ошол жактан көз жумду. Ата-энеси кембагал жашайт экен биякта. Эптеп туугандар акча топтоп берген экен. Апасы келип 10 жылдан бери көрбөптүр баласын. Ана келем, мына келем деп. 10 жылдан бери. Барса баласын гробко салып коюптур. Апасы ыйлап отурат ошол жерде. 10 жылдан бери көрбөдүм мына. Жок дегенде ушул акыркы сапарыбыз атарды. Жүзүн ачып койгулачы. Бетинен бирөө коебуз. Ачпай койду. Темир менен көйүп койду шак. Ушул жашоо. Тепкип жүрөт баланы. Күнүгө Кыргызстанга мына. Ошко күнүгө чоң самолеттен күнүгө Кудайды уnuttу мен 3 самолет учуп келет. Ар бир самолет кур эмес. Ар бир самолетте бирден куруп келип атат. Балам Россияда эле. Бүгүн келмей экен. Аэропортко барсын. Мына балам темирге салып келет. Биякта жүрүп балдар. Түрүлө жетим болуп. Бирөөнүн атасы балдар атасынын аркасынан жүгүрсө, бирөөсүнүн апасынан жүгүрсө. Бүгүн мектепке балдар атасы эшитип баратса, Россия жакка карап. Менин атам келсе менден сабак барат. Ушулар кана ишенген ошо саясатчылар ушу жашоого болот экен. Экономикасы көтөрүлүп келет. Бирөөсүнө мээликти алып туруп, бирөөсүнө барып площадка чыгып кыйкырып алып берип коебуз. Ушуларга ой этти. Кана болду, канча жыл болду. Алдаган. Кечеги ошто өзбектер менен кыргыздар урушкан. Жана ушу саясатчылардын аркасынан чыкты. Ошондо өлүп калган баласын дайын таппайт этеңгиче. Мусулманга окшоп көйүп коёюн, кепинге ороп көйүп коёюн десе баласы жок. Апаларыбыз столдун үстүнө баласын сүрөтүн коюп сүйлөшүп отурат ошо. Балам, дайыныңды билдирип койчу. Эшик шырт десе эшикке чыгат. Балам келди. Кана ишенген. Кана манастын тукуму тентип жүрөт. Ар кай жерде орустардын эшигин көрөп талаалап жүрөбүз жарымыбыз. Эгемен өлүп кайра нодобуз биякта. Кыйратып койбос. Акча. Ар бир шайлоо келген сайын сыйырдан бөлөбүзбү. Неберенин тагдырын бир бөтөн карак менен 500 сомго сатып үйдүлөр го. Итке сөгүрүп кылсынады. Ошолор жакшы болсо ошол жерде жүрбөйт беле. Тентпейин. Элге жылдым болбой. Небереңизди алып калыңыз. Кетейин эмен кайра. Көрө каптын аркасынан. Эгер жаман айтпай жакшы жок, эртеги күнү көзүңүз жумулуп кетсе,
Убагында келип топурак сала албай калам мен. Ким билет? Батаңызды беріп болуңуз менен эч кирени кереги жок. Акчаны мен таап келем го. Болупту. Биз деле баскан турган сайын кармап отурабыз. Кыргыздын баласын тентиптиңер ылайым, силердин балдарыңар тентип калсын деп. Батаны кантип бербейм балам, өзүм балам. Берейин. Момин. Ылайым элибиздин башы аман болсун. Өйдө кырсык, жалаган алыс болсун. Амин. Ден соолуктары чын болуп, ар дайым ушу куттуу Кыргызстан, ар бир кыргыздын тукуму төөлүк ушул жерде жашаганга Кудай насип этсин. Амин. Жакшыга жанаштырып, жаманга адаштырып, ар дайым элибиздин ортосунда мекенибизде тынчтык болсун. Амин. Ар бир нерсенин акыры болгон сыңары 2,5 сааттан ашык убакка созулган концерт Борончу Кудайбергеновдун ыры менен жыйынтыкталды. Борончу Кудайбергенов баштаган Алдар көсөп партиясы. Yaxshi barasizlar. Shu bilan sizlarga mana konsertimizni аяқтайбыз. Keyingi jo'rishishga чейин rahmat. Бар болыңыздар. Концертке күбө болгондордун бири ырчы Турдал Аскарбеков элдин зал толо келбегенин эске албаганда концерттин тарбиялык мааниси өтө чоң болду дейт. Бокем концерт аябай жакшы болду. Тарбиялык мааниси аябай чоң экен. Албетте кишилер ичинде азыраак болгону өкүнүчтүү болду. Күлдүк дагы, ыйладык дагы. Эң көйгөйлүү Кыргызстанда болгон маселелердин баарын алып чыгыптыр. Мен ойлойм, дагы повтор болуш керек. Бул концертти дагы койсо деп суранабыз. Бирок абдан жакшы концерт экен. Мындай концерт көптөн бери боло элек болчу. Эң биринчи бул кыргыз элине бир аябай көйгөйлүү нерселерди чыгарып, анан тарбиялык мааниси аябай чоң экен да. Бокеме рахмат, ийгилик каалайбыз. Бул жерде эми баардыгы тең. Биз жашап аткан учур, буга чейинки жашообуз жана келечекке кандай барабыз дегенди ушул жеңил, жумшак, ошол эле учурда жүрөккө тийген бир салмактуу юмор менен, сөз менен жеткирди. Бүгүнкү Борончу Кудайбергенов концертинде мен өзүмө ушунчалык күч кубат алдым жана Борончу Кудайбергеновдун чыгармачылыгынын жаңы башка бир секириги катары баа берет элем. Элибизде күлкү ден соолуктун мүлкү дешет. Анысы сыңары көр турмуш менен эле алып буруша бербей, анда-санда күлүп турганга не жетсин. Эми ушул Алдар көсө партиясы аталышындагы концертти толугу менен жакынкы күндөрү Super KG порталынын кинозал бөлүмүнөн көрө аласыздар.